Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Алгач эле сиздерди жакшы кабар менен тааныштырып кетели. 18 декабрдан баштап жүргүнчүлөрдү ташыган Бишкек-Москва поезд каттамы жанданат. Бул каттам Москванын Павелецкий вокзалына барат. Поезд Бишкектен шаршемби жана ишемби күндөрү чыгып, ишемби жана шейшемби күндөрү Москвага келет. Москвадан жекшемби, шаршемби күндөрү чыгат. Билеттин баалары боюнча айта кетсек, Бишкек-Москва каттамы 10 жаштан жогорку курактагыларга 11 000 сомдон башталат. 5 жаштан 10 жашка чейинкилерге 5200дөн башталат. 5 жашка чейинки балдарга бекер. Бишкек-Казань каттамы боюнча 10 жаштан жогорку курактагы жүргүнчүлөргө 10 000 сомдон башталат. 5 жаштан 10 жашка чейинки балдарга 4700 сомдон башталат. 5 жашка чейинки балдарга бекер. Бишкек-Новосибирск каттам боюнча 10 жаштан жогорку курактагы жүргүнчүлөргө 8000 сомдон башталат. 5 жаштан 10 жашка чейинки балдарга 4100 сомдон башталат. 5 жашка чейинки балдарга бекер. Ушул маалыматты группаларга, жакындарга таркатып коюңуз. Себеби арзан билет издеген Россияга келе турган мекендештерге жардам болсун. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин маалыматы менен сиздерди тааныштыра кетели. Россия Федерациясынын өкмөтүнүн чечимине ылайык 2024 жылдын 1 декабрынан тартып, Россия Федерациясында чет элдиктер жана жарандыгы жок адамдар өлкөгө кирип чыгууга биометрикалык маалыматтарын тапшыруу боюнча эксперимент башталат. Кыргыз Республикасынын жарандары Россия Федерациясынын мамлекеттик чек арасын өтүүдө Домодедово, Шереметьево, Внуково жана Жуковский эл аралык аэропортторунда, ошондой эле Оренбург облусундагы Маштаково өткөрүүчү пунктунда биометрикалык маалыматтарны тапшырышы керек. Биометрикалык маалыматтарга бетти саналып сүрөткө тартуу жана манжалардын издерин сканерлөө кирет. Министрлик Кыргыз Республикасынын жарандарын Россия Федерациясынын мыйзамдарынын талаптарын эске алууну жана жогоруда аталган чек ара бекеттерине кошумча процедураларга алдын ала даяр болууга чакырат. Андан сырткары Москванын көптөгөн аэропортунда мигранттарды артына кайтарууда. Judayam yomon hidi. O'sha xonani hamma yoq iflos bo'lib yotibdi. Musor. Siygan ham, boshqasi ham hamma narsasi o'sha yerda. U yerda faqat o'zbeklar emas, tojiklar ham bor edi. Hammani tojiklarning judayam ko'pini qaytarib yubordi. Почти 70% bitta samolyotdan 70%ni tojiklarni qaytarib yubordilar. O'zbeklardan saylab yuboryapti. Ruschani bilmaydiganlar ham o'tib ketdi. Ruschani bilmaydiganlar o'tib ketdi pasportning kontroldan, lekin ruschani biladigan bo'lsa ham, mana masalan men ruschani bilaman, normalni bilaman, lekin birinchi marta borishim Moskvaga. O'sha telefonni chiqarib, o'shaqa videolarni ko'p ko'ragan, kontent bor ekan deb meni Moskva ichkarisiga qo'yishmadi. Жакшы кабар туугандар. Жумуш издеген мекендештерге таркатып коюңуз. Сиздерди тигүү цехине жумушка чакырабыз. Айлык маяна 100 000 рубльдан жогору. Айлык ар жумада берилет. Жумуш официальный, трудовой договор берилет. Жатакана бекер, регистрация бекер. Дареги Ивановская область, улица Фабричный проезд, дом 5. Байланыш номери
8926 551 40 40. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'tan жазыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.